Ассаламу алейкум, арыбаңыздар, агайын туугандар. Аты жөнүм Орозалы Жапар уулу. Мен азыр бир коомчулугубуздагы бир терс көрүнүш, бир уяттуу окуяны айтып берейин деп чыгып калдым. Колуңуздардан келсе кулак төшөп угуп, өзүңүздөрдүн дагы ой пикириңиздер менен бөлүшүп койсоңуздар болот. 2-3 жыл мурда мен ушул спорттун улуттук түрлөрү боюнча дирекцияда иштеп турганымда бир телефон чалуу болуп калды. Трубканы алсам, мага жумуш сунуштап атат да. Анан жок дос, рахмат, жумушум бар эле, иштеп атам, Кудайга шүгүр, рахмат десем, жок, сөзүмдү өлбөй аягына чейин угуп койсоңуз, анан иштейсизби, иштебейсизби, аны өзүңүз билесиз, анан жумуштан сырткары деле иштей берсеңиз болот. Эми өзүңүз байкаштырасыз деп менин ич оюнума кирип атпайбы. Анан мейли деп сөзүм бөлбөй этегине чейин угубайын деп кулак төшөп калсам, айлыгыңыз $5000 өйдө болот дейт да. Ал эмне жумуш экен, $5000 өйдө берген, кандай жумуш ал деп күлүп калсам эле, байке, биз сизди толук изилдеп, иликтеп чыктык. Биздин талаптарга сиз толугу менен ылайык келет экенсиз. Макул болсоңуз дароо иштешип баштайбыз деп баштады. Анан эмне айтпайсыңбы, эмне деп, анан мен жаман оюмда билбейм эми жана эми ошол кезде мен аябай машыгып, спорт менен алектенип жүргөн учурум эле, мындай дене түзүлүштөр чыгып дегенде ойлоп калдым. Жана андай ГБРда коебу же андай охраначы, ошондой деп ойлоп кеттим жаман оюмда. Ушундай жумуш сунуштап атат го, бирок ага деле ошончо төлөнбөйт го дейм. Ой деген күлүк да ар кайсы жакка кетип калды. Бирок алар мен ойлогон, мен оюм жетпеген, үй чуктасам түшүмө кирбеген сунушту айтты да. Байке дейт, сиз ошо кыз келиндерди тейлейсиз деп атпайбы. Анан сөзүмөн, оозуман сөзүм түшүп калды. Бир топко сүйлөй албай эле туруп калыптырмын, таң калыпчы. Эмне деп атасың дос? Сен кызыктайсың го? Кимге чалып атасың? Эмне деп чалып атасың? Мындай билип атасыңбы десем, билип атам байке, ошо билип чалып атпаймынбы? Сиз менен иштешүүгө кызыктарбыз. Сизге ушундай кыз келиндер заказ көп түшөт сизге деп укмуш сүйлөйт экен ал бала дагы. Анан баягы журналисттик ыкма деген бар да, кызыгуу бар. Анан шек билдирбей, мындай кызыккан киши болуп, макул болгон киши болуп, анан сөзгө аралашып кеттим, суроо жооп кылып. Анан баарын айтып бербесе да көпчүлүк суроолорума жооп берип, айтор бири гана Кыргызстанда эмес, ошол чет мамлекеттерге да чыгасыз. Биз мындай эл аралык уюмбуз деди да. Анан көп нерсени билип алган соң мен дароо алар менен байланышты үзгөнгө аракет кылып, жанагындай телефон номерлерин блоктоп, мындай качтым да кыскасы. Артыман эчең урдай ээрчип, издеп, телефон чалып жүрүштү башка номерлер менен. Бирок ошентип арадан 1 жума 10 күн өтүп мен кутулгам алардан. Ошону менен унутуп жүрсөм, мына 4-5 күн мурда мен иш сапарда жүрдүм эле Талас облусунда. Ошол жерден жазат мага. Анан эсиңиздеби сүйлөштүк элек деп. Анан мен такыр мындай ал нерсени унутуп калыптырмын да. Анан бошоп айткам жок деп эле мындай так кесе айтып койгом. Анан келип телефонумду ачып жакшылап карасам, ошо баягы мага сунуштаган жигит экен да. Анан сүрөтү да бар экен, сүрөтүн билбейм, аша чабышса мен дагы мындай интернетке чыгарайын деген ой болот атат алардычы. Мага жазган тексттерин, сунуштарын, сүрөтү менен дегендей. Анан сөздү кыскартып айтканда, дагы деле мындай иштешүү максатында жазып атат да мага.
байке иштейли. Азыр дене түзүлүшүңүз баягыдай элеби? Баягыда 2-3 жыл мурдагы сүрөт көргөн сүрөтүбүз укмуш эле дене түзүлүшүңүз. Боюңуздагы дене түзүлүш бүт баары бизге ылайык келет байке деп мени макул кылдырганга кызыктар болуп атат да. Ошондон улам туугандар. Бизде көрсө коомчулук ушундай деңгээлге жетип калган экен. Биз мындай нерселерди ачык айрым айтып койгонубуз да туура окшойт. Мен ошо мунун эмнесин айтам эми? Камчыгып айтам деп жүрчү элем. Бирок мен могул айтып атпаймынбы? Бир аз күн мурда жанагынтип мага жазган кайра каттар WhatsApp'тагы мени түрткү болду да ушинтип чыгып айтышыма. Көрсө коомчулугубуз бир топ эле бузулуп бараткан окшойт. Же мен эми көзүм ачылып, эми гана алар жөнүндө билип атамбы, билбейм. Биздин аял затына ошондой мырзалар керекпи? Ошондой мындай акча каражатын берип, анан мындай сатып ала тургандар барбы, ушундай муктаждар барбы деп өзүнчө көп ойлондум да. Туугандар, биз ар кимибиз өзүбүзгө жооп берип, өзүбүздүн эже карындаш, эң жакын адамдарыбызды көзөмөлдөсөк, агайын энелерибиз болобу, чыгылып үй бүлө мүчөлөрүбүздү жакшылап карайлычы, келинчектерибизди көзөмөлдөсөк ушундай болот. Анан бирөөгө барып айта албайсың да. Ар кимибиз өзүбүздөн баштасак, өзүбүздүн үй бүлөбүздөн баштасак, мындай нерселер эми жок кылып албасак дагы азайтышына бир салым кошушубуз керек. Намысыбызды ойготолу. Биздин айымдарыбыз ушундай жалданма эркектерден, сатып ала турган эркектерден алыс болушун, муктаж болушпасын ылайым. Өздөрүнүн өмүрлүк жарлары менен, бала бакыралары менен алайым бактылуу болгонго Кудай насип этсин, туугандар. Ар намысыбызды бийик сактайлы, эл жерибизге кызмат кылалы, туугандар. Мындай терс окуялар эми жоголушуна көз жетпей калды, жок дегенде азаюусуна мен тилектеш элем. Жакшы тилек жарым ырыс дейт. Ушундай кырдаалдар биздин коомду бузат. Аял менен эркектин ортосуна бүлүк салат. Анан генетикабызды бузат да, туугандар. Ошондой уят сыйтыбыз да кетет, айтор улуутубузга доо кетет. Аман бололу, ар намыстуу бололу, туугандар. Бар болуңуздар.